Билесизби, сиз өзүңүздүн жашооңузду каалагандай өзгөртүүгө жана курууга толук жөндөмдөсүз. Анткени сизде баары жайында, сизде баардык керектүү ресурстар бар жана сиз позитивдүү ниет менен эң жакшы аракеттерди жасап жатасыз. Демек, өзгөрүүлөр сөзсүз болот. Бирок эмне үчүн башка адамдар бир нерсени каалап турса да эч нерсе кылбайт деген суроо жаралат. Максаттар жөнүндө түз сөз кылуудан мурун сенсордук ачкачылык түшүнүү менен таанышуу зарыл. Ал максаттар менен эң жакын байланышка ээ. Анткени ал эмне үчүн көптөгөн адамдар теориялык жактан бир нерсеге жетишүүнү кааларын, бирок ага жетүү үчүн иш жүзүндө эч нерсе кылбаары түшүндүрүп берет. Баары эле бай, ден соолукта жана ийгиликтүү болсу келет, бирок баары эле мындай жашоого максаттуу баргандар аз. Көпчүлүк адамдар өз каалоолорун жана ниеттерин гана билдиришет, бирок чындыгында алар өз жолун тороп салып эч жакка жылбайт. Бул үчүн объективдүү түшүндүрмө бар. Ар бир адам төрөлгөндө анын өсүп өнүгүшүнүн зарыл шарты анын нерв ткандарын активдүү стимулдаштыруу болуп саналат. Бул ал үндөрдү угушуу, түстөрдү көрүшүү, тийүү сезими, чөйрөдөгү өзгөрүүлөрдү сезиши керек дегенди билдирет. Мунун баары анын нерв системасынын өнүгүшүнө түрткү берет. Баштапкы этапта ар кандай стимулдар пайдалуу, оң жана терс. Эң коркунучтуусу стимулдардын жоктугу. Анткени бул учурда нерв системасы кургап, таптакыр иштебей калат. Эгерде баланын жашоосунун биринчи айларында, мисалы, анын айланасында эч кандай үндөр угулбаса, ата-энеси аны менен сүйлөшпөйт, бешиги ырнырдабайт, анда анын угуусу өнүкпөйт. Ал эми келечекте чоңойгондо ал өзүн курчап турган үндөрдүн ар түрдүүлүгүн араң ажыратып жана түшүнө албай келиши мүмкүн. Ал эми жумшак, жагымдуу үндөрдүн жагымсыз, тажатма үндөр менен алмашылышы тескерисинче анын нерв ткандарын өнүгүшүнө абдан жакшы түрткү берет. Ошентип, маалыматты кабыл алуу жана өнүгүп жаткан баардык сезимдер өз кезегинде менин жана бүт нерв системасынын өнүгүшүнө түрткү берет. Сенсордук өнүгүү процессинде бала жашоосунун алгачкы айларында жана жылдарында үстөмдүк кылган стимулдарды кабыл алууну үйрөнөт. Башкача айтканда, бала кезинде тынымсыз баарлашып, сүйлөшүп турган болсо, ал өмүр бою оозеки маалыматты кемчиликсиз кабыл алып, өз оюн сөз менен так айтып бере алганды үйрөнүп билет. Эгерде бала каталары үчүн дайыма урушуп турган болсо баланы, анда урушуу анын каталарын оңдоого бирден бир стимул болот. Ал эми ар бир жолу аны туура кылганы үчүн мактап турган болсо, анда мындай бала мактоо үчүн иш-аракеттерди жасап турат. Идея мындай: баланын жашоосунун биринчи мезгилиндеги нерв ткандарынын кандай дүүлүктүргүчтөр пайда болгонуна жараша, келечекте ал көнүп калган стимулдарды кабыл алуу үчүн аң сезимсиз айланасындагы жашоо турмушун, дүйнөсүн курат. Бул төмөндөгүчө чагылдырылган. Бала кезинде дайыма өзүн күнөөлүү сезип келгендей эле, кашыкты дагы таштадың, булгадың, чачтың, түшүрдүң, төрт алдың, буздуң, жакшы балдар муну кылбайт дегенди балалыкты таштап, бул күнөөлүү сезимди эң тааныш, демек өзүнө ыңгайлуу сезим катары сактап келет. Кийин чоңойгондо ал бала өзүн күнөөлүү сезүү үчүн ошого жараша мамилелерге аң сезимсиз киришет. Достукка, мугалимдикке, кесиптикке, айылына, күйөөсүнө болгон мамилеси дайыма күнөөлүү сезим менен коштолот. Башка тандоосу бар болуп турса да, ал өзүн күнөөлүү сезүүгө мүмкүнчүлүк бере турган нерсени гана тандайт. Тескерисинче, баланы шыктандырган, ар бир жаңы өнөрү үчүн макталган, азаматсың, кашыкты туура кармадың, туура кылдың, туура айттың, эң сонун деген сөздөр менен чоңойсо, ошондо ал баарын кыла алам, кылганым туура чыгат, колуман келет экен деген сезимге көнүп калат, кийин баарын кыла алат жана ийгиликке жетет. Бойго жеткенде бул адам аң сезимсиз түрдө анын айланасындагы кырдаалды өз жашоосун ошого жараша куруп алат. Балалыктагы толтурган, көнгөн эмоцияларды сезүү үчүн бул муктаждык адамдын сенсордук ачкачылыгы деп аталат. Ал ушул эмоцияларды эңсеп, сенсордук ачкачылык анын өмүр бою тандоосуна таасир этет. Ким менен достошууну, кайда окууну, кайда иштөөнү, кимге турмушка чыгууну чечет. Бул тандоо толугу менен аң сезимсиз болот.
Мисалы Динаранын ата энеси тынымсыз урушчу. Чоңойгондо Динара Азамат жана Айбек менен жолугушту. Баары Азаматка турмушка чыгууну кеңеш кылышкан, анткени анын жакшы жигит экени түшүнүктүү болчу. Бирок Динара жини чукул жана характери оор Айбекке турмушка чыгып, көп жылдар бою үй бүлөлүк чыр чатактар менен алектенет. Динара чын эле күйөөнү тандоодо ушундай катаал ката кетирдиби? Жок, ал аң сезимсиз билип билбей Айбекти тандап алган. Анткени үй бүлөлүк жашоонун мындай сценарийи ага тааныш жана көнүмүш болгон. Балдарга туруштук бере албаган, алар менен тил табышууну билбеген, өз предметин начар окутуп, аны жактырбаган, айлыгы аз болсо дагы иштей берген, эч жака кетпеген, иштен кетпеген мугалимдерди да көрүп келебиз. Жакпаган жумуш жана кыйналганын көп жылдан бери чыдап, ишин уланта берет. Алардын бара турган жери жок деп ойлойсуңбу? Мага ишен, бара турган жери ар дайым бар. Болгону бул адамдар сезимдик ачкачылыгын ушинтип кандырышкан. Менин оюмча, сиз чөйрөңүздө дагы ушундай мисалдарды таба аласыз. Демек, адам өз жашоосунун түзүлүшүн жана сезүү ачкачылыгына жараша убактысын уюштурат. Убакытты түзүүнүн 3 негизги жолу бар: иш-чаралар, ырым-жырымдар жана оюндар. Иш-чаралар, иш-аракеттер бул материалдык реалдуулуктун, айлана чөйрөнүнүн, сиз жашап жаткан дүйнөнүн өзгөрүшү үчүн жасалган кыймыл-аракеттер болуп эсептелинет. Мисалы үчүн, сиз китеп жаздыңыз, сиз табуретка жасадыңыз, бунун баары иш. Үйдүн долбоорун түзүп, планын чийдиңиз, үй салдыңыз. Ошонун баары сиздин реалдуулугуңузду өзгөрткөн иш-аракеттер. Бир максат коюп, ага жетүү үчүн конкреттүү кыймылдарды жасоодо иш-аракет болуп саналат. Ритуалдар бул автоматташтырылган көнүмүш иш-аракеттер. Жаңы жылдын майрамдоо ырымы, оливье, шампан коюп столго, күнүмдүк таңкы саламдашуу ырымы, футбол көрүү. Ритуалдык конкреттүү иштер натыйжаны жаратпайт. Бирок адамга көп күч аракетти талап кылбаган аракеттерди жасоого мүмкүндүк берет. Жок дегенде кандайдыр бир жол менен сенсордук ачкачылыкты кандырат. Оюндар адамдардын ниеттери жашырылган кездеги өз ара аракеттенүүсү. Түпкү максаты мурдагыдай эле сезүү ачкачылыкты канааттандыруу. Бирок оюндар көмүскө билинбеген скрытый мотивдерден курулат. Ал эми оюндардын механизми кыйла таталбойт. Жем, илмек, тиштөө, өз ара аракеттенүү жана өч алуу. Оюндардын темасы абдан маанилүү. Мен аларга кененирээк токтолом. Мисал келтирейин. Динара жумушка көңүлү жок жүзү менен келди. Кесиптештери менен кыска жана капаланып сүйлөштү. Ага бир нерсе болгону анык, бирок өзү бул тууралуу айтпайт. Бирок өзүнүн атайлап жүрүм-туруму башкаларды аны суроого мажбурлайт. Жана ушундай болгондо Динара өзүнүн көйгөйлөрү жөнүндө айтып берет. Баары чогуу аны аяп, боор урушат. Анын максаты боорукерликке ээ болуу. Ал жөн эле эжекелер, менде ушундай көйгөйлөр бар, суранам, мени аяп койгулачы, мага бул абдан керек деп айта албайт. Ал татаалыраак башка жолду тандайт, оюнду тандайт. Кээде жолдордо болуп жаткан жол кырсыгына күбө болушуңуздар мүмкүн. Балким сиз да ушундай окуяны баштан кечиргендирсиз. Болор болбос кырсыктын айынан эки катышуучусу жолдун ортосуна туруп алып, көкүрөктөрүн кармап, урушуп, бири-бирине кыйкырып, мушташа кетишет. Бул жерде маселе ачык көрүнүп турат. Алар машиналарды бир аз чийип алган үчүн бири-бирине кыйкырышпайт. Тескерисинче, кыйкырып, мушташып алыш үчүн бири-бирин чийип, сүзүшүп кетишет. Ошентип, оюн себеп менен натыйжаны экөөнүн ордун алмаштырат экен. Башкача айтканда, адам кандайдыр бир окуянын натыйжасына жараша эмоцияларды баштан өткөрбөйт. Ал тааныш сезимди сезүү үчүн окуяны жаратат. Бир сөз менен айтканда, сенсордук ачкачылыкты кандырып алат. Жогорудагы айтылгандардын баарынан төмөнкүдөй жыйынтык чыгарсак болот. Жашоодо дайыма жеңилүүлөрдү башынан өткөргөн адам мындай жагдайларга кайра-кайра утулуп, капаланып, өзүн жеңилүү үчүн жашоосун ийгиликтерин же болбосо ийгиликсиздиктерин, иш-чараларын курат. Жана тескерисинче, адам жеңүүчү, жеңиштер бул кадимки көнүмүш натыйжасы болсо, жеңиштин кубанычын сезүү үчүн ал өз тарабынан түзүлгөн жагдайларды жаратат, жеңиштерди жаратат, ошого жараша кыймыл-аракеттерди жаратат. Кадимки эмоция, сүйүктүү сезим деп да атап койсо болот.
ошол өзү көнүп калган сүйүктүү сезимин сезиш үчүн жашоосун курат. Ар бир адамдын өзүнүн сүйүктүү сезими болот, көнүп калган, жакшы көргөн сезими болот жана ар бир өз жашоосун дайыма башынан өткөрө тургандай уюштурат. Таарынуу, тынчсыздануу, кызыгуу, коркуу, сүйүү, кубаныч, ачуулануу, көңүл чөгөттүк, теге берилик жана башкалар. Сиздин эң жакшы көргөн сезимиңиз кайсы? Адамдын нерв системасы анын үстөмдүк кылган эмоциясына туура келбеген маалыматты өтө начар кабыл алары же кабыл албасын түшүнүшүңүз керек болот. Ошентип, көңүлү чөккөнгө көнүп калган адамдын нерв системасы кубануу сезимге көнбөгөндүктөн жана ага кандай жооп кайтарарын билбегендиктен кубанууга негиз бар жерде дагы кубанычты көрбөй коет. Эми биз негизги темабызга максаттарга келдик. Чындыгында максаттар менен иштөө бул биринчиден сенсордук качкачылык, үстөмдүк кылуучу эмоциялар, сүйүктүү сезимдер жана убакытты кадимкидей уюштурууга болгон аң сезимсиз муктаждыктарыңыз менен иштөө болуп эсептелинет. Жана мен сиздер менен максаттар менен бирге иштейбиз. Милтон Эриксондун жылдызы ишенимдер жыйындысы сыяктуу маанилүү түшүнүк менен баштайлык. Аң сезими менен иштей баштаган ар бир адам бул 5 ишенимди кабыл алышы керек. Бардык адамдар менен баары жайында. Алар кандай болсо, ошондой жакшы. Кандайдыр бир адам жасаган ар бир иш-аракет жакшы ниетте жасалат. Адам жасаган ар бир иш-аракет бул белгилүү бир убакта анын эң жакшы тандоосу болгон. Ар бир адам өз үстүндө иштөө үчүн бардык зарыл ресурстарга ээ. Оң өзгөрүү сөзсүз болот. Бул ишенимдер ишибиздин жүрүшүндө сиз жана мен үчүн колдоочу фон түзөт. Жылдыздын ар бир компонентин карап көрүңүз жана сизди сезүү ачкачылыгыңыз жана мурунку стимулдарыңыз колу менен буту менен байланыштырбагандыгын түшүнүңүз. Алар сиз үчүн капас эмес. Сиз өзүңүздүн жашооңузду каалагандай өзгөртүүгө жана курууга толук жөндөмдүүсүз. Анткени сизде баары жайында, сизде бардык керектүү ресурстар бар. Сиз позитивдүү ниет менен эң жакшы аракеттер жасап жатасыз, демек өзгөрүүлөр сөзсүз болот. Бул теориялык сабакта, аудио сабакта мен сизге ой жүгүртүүнүн талап кылган бир катар татаал түшүнүктөрдү бердим. Үт тапшырмасы үчүн мен жаңы түшүнүктөргө көнүү үчүн бул сабакты бир нече жолу кайталап угууну сунуштайм. Аларды өзүңүз үчүн сынап көрүңүз. 5 ишенимди жана төмөнкү суроолордун үстүнөн ойлонуп көрүңүз. Сиздин көнүп калган кандай эмоцияларыңыз жана сүйүктүү сезимдериңиз бар? Жашооңузда канча иш, канча ырым-жырым жана канча оюндар орунду ээлейт? Милтон Эриксондун жылдызынын принциптери менен макулсузбу же макул эмессизби?